14 май. Идеялардын кесепеттери. Акыл насааттын максаты болсо чын жүрөктөн чыккан сүйүү. 1-Тиметей 1-бөлүм 5-аят. Виктор Франкл 2-дүйнөлүк согуш маалында фашисттердин Освенцим жана Дахаудагы концлагерлеринде камакта отурган. Ал неврология жана психиатрия боюнча еврей профессору катары 8 миллиондон ашык нускада сатылган «Адамдын жашоосунун маңызы тууралуу изденүүсү» деген китеби менен дүйнөгө белгилүү болгон. Ал анда өзүнүн логотерапия деп аталган философиясынын маанисин түшүндүрүп берет. Тактап айтканда, адамдын жашоодогу эң негизги максаты бул жашоонун маанисин түшүнүү. Анын концлагерлердеги үрөй учурган окуялардагы байкоосу боюнча, эгер адамдын эмне үчүн деген суроого жообу болсо, анда ал жашоонун дээрлик сыноолоруна кантип чыдаш керектигин билет. Бирок жакында мени ойлондурган цитата бул болду. Мен Освенцимдин, Треблинка менен Майданектин газ камералары кандайдыр бир министрликте же Берлинде эмес, нигилисттик илимпоздордун жана философтордун лекцияларында жана кабинеттеринде даярдалганына толук ишенем. Башкача айтканда, идеялардын бата алып келүүчү же кыйратуучу натыйжалары бар. Адамдардын жакшы жана жаман жүрүм-турумдары өздөрүнүн чындыкка карата басымдуу ой-пикирлеринин натыйжасында келип чыгат. Бул идеялар акылга сиңип, жыйынтыгында жакшы же жаман нерсеге алып келет. Ыйык жазуу идеялардын иш жүзүндөгү кесепеттери тууралуу чындыкты түшүндүрүп берген жолдорунун бири бул. Ал эми буга чейин жазылгандын баары биздин үйрөнүшүбүз үчүн жазылган. Римдиктер 15-бөлүм 4-аят. Ыйык жазууда жазылган идеялар үмүттүн практикалык натыйжасын берет. Дагы бир жолу Паул акыл насааттын максаты болсо чын жүрөктөн чыккан сүйүү дейт. 1-Тиметей 1-бөлүм 5-аят. Насаат же үйрөтүү аркылуу берилген идеялар сүйүүнү пайда кылат. Үмүт жана сүйүү ыйык жазууда ачылган идеялардан, чындыкка карата көз караштардан келип чыгышат. Ыйык жазуу ошондуктан жана ошентип деген сөздөрдү колдонуу аркылуу идеялардын кесепеттери жөнүндө дагы бир ачыктоону жүргүзөт. Ошондуктан ошентип деген сөздөр буга чейин болгон нерселердин жыйынтыгын билдирет. Мисалы, ошентип биз ишеним аркылуу акталып, Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз. Римдиктер 5-бөлүм 1-аят. Же ошентип азыр Машаяк Ыйсанын ичинде жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт. Римдиктер 8-бөлүм 1-аят. Же ошондуктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Матай 6-бөлүм 36-аят. Эгерде биз ушул практикалык натыйжалардын бийлигинде жашоону кааласак, анда алардан мурун келген бекем чындыкка негизделген көз караштарга, идеяларга толук ишенип баш ийишибиз керек. Идеялардын кесепеттери бар. Ошондуктан бардык идеяларыбызды Кудайдын сөзүнүн бийлигине алып келели.